Сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Айда Камчыбек, Алмазбек Акунжанович. Мен көтөрө турган көйгөй бул көпчүлүктүн көйгөйү. Коопшаар долбоор ишке киргенде мен айттым эле да, бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект деп. Ол ошондой болуп чыкты, мына 1 жылга жетпеген убакыттын ичинде 1 миллиард сомго жакын айыппул салынды, анын 580 миллион сому төлөндү. 1 миллиардга жакын айыппулдун 90%-ын карапайым калк төлөп атат да. Илгери 4 буттуу карышкырдан корккан кыргыздар азыр 3 буттуу камерадан коркуп калды да, капталын эле карашат. Анан эң негизгиси элдин ушунчалык кыжырдануусун келтирген бул жолдо жүрүү эрежелерин жөнгө салган жол белгилери. Мына мен колумда турат. Мурун кабинетиме келген азыр таксисттер азыр үйүмдү издеп үйүмө келиштир да. Булардын бардыгы мага көргөзүп мынтип тартып келди. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, карасаңыз дейт. Бишкектеги жол белгилеринин бардыгы мыйзамда каралбаган, бизде токтомдо бекитилбеген жол белгилерин кылып, өкмөт бир гана Вега концернинин ишин аткарып атат дейт. Ошонун кызыкчылыгын колдоп атат. Элдин карапайым элдин жолунан кайыштырып атпайбы? Бул кандай? Мыногу жерде жанагы гайлар отуруп алып тили буудай курайт, мыйзам айткандачы. Айтышып атат, кечээ Кожобек Жайчыбек суроосуна берип атат, анда жол белгилери жөнгө салбаган кемчиликтер бар дейт. Бар эмес, алгыла да. Эмне үчүн турат бүгүнкү күнгө чейин? Мен өзүм чыгып көрдүм да. Мына Садыгалиев Денисовпенди карасаңар, баратканда бир келатканда бир белги. Бул эмне деген? Бул элдин атынан шабашка кылып атат да өкмөт. Бир компаниянын кызыкчылыгын коргоп, мамлекеттин калкынын кызыкчылыгын коргоо жатпайбы. Экинчиден, президентибиз өткөндө бир конференцияда айтты. Адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Туурабы? Жеке маалымат сакталыш керек. А биздечи жакында эмне болду? Жана мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбетов менен орун басар Айнура Туйбаянын деп бир маалыматты чыгарып жиберишти. Кимдин каяка баратканын, кандай машина менен баратканын, алдында ким отурганын, кимдин каяка колун салып баратканын эмнеге чыгарышат? Дагы унчуккан жок Алмаз Мамбетов. Мен анын ордунда болсом ошол Веганы 100 миллионго сотко берет болчумун. Адамдардын жеке маалыматы чыгарбаш керек да. А бул эмне деген? Демек бул коопсуз шаар долбоору эмес, бул жооп шаар долбоору болуп атпайбы? Мына бул боюнча эч кандай аракет көргөн жок. Эл араң турушат. 1 миллиард сомго жакын айыппул төлөнүп атат. Анын баарын эл төлөп атат, чоңдор төлөп атат дейсиңби? Анан дагы алар кат коюп алыптыр. Бактылуу, письмо счастья, атасынын башына письмо счастьябы? Байларга, базаркомдорго ал бактылуу кат болушу мүмкүн. Карапайым калк үчүн карызды алып келген кат, ал баягы согуштан келгенде эле кара кагаз да. Анан дагы письмо счастья деп кат коюшуп алыптыр. Мына ушул боюнча сиз тапшырма бериңиз майы кызматкерлерине. Жанагы көчөдө мыйзамсыз илинип турган жол белгилерин баарын алсын. Тез аранын ичинде алсын. Ушуну талап кылам. Рахмат. Алмазбек Акунжанович, мына азыр көрүп атасыздар, Бишкекти түтүн каптады. Кечкисин билбейм, премьер-министрге айтып койсоңузбу, Дзержинский мактанган бульварыбызга барып бир айланып басып көрсүн да. Ошондо көрөт да кандай ыш болуп атканын. Бул эмнеден деп атабыз да. Эч ким коңгуроо какпай атат, коомчулук коңгуроо кагып атат да. ЭКТ инспекциянын укуктары чектелген. Мен өкмөткө тиешелүүнү айтып коеюн. 1 жылда бир жолу субъекттер текшерет деген жери бар. Мындай барып нарушение болуп аткан жерде түзмө-түз текшере албайт. Колу буту байлануу да, бул бир. Анан кийин Госархстрой. Мурун Роза ветровый деген жанакы понятие бар болчу. Генпланды көтөрсөңөр билесиңер. Азыр точечный деп коюп, бош жер болсо эле үй салдырып атат. Жел жүрбөй калган да. Бул бир маселе. Цементный завод, Кантский цемент завод мурунку, кирпичный заводдор бар. Эмне жагып атканын эч ким түшүнбөйт. Азыр мындай программа кылып алган. Кыргыз Теплоэнерго электрокотелдорду көмүргө өткөзмөй деген. Мындан кетиш керек. Эбагы жашыл экономикада коебуз, өзү кайка баратабыз. Кара кечеге барып ТЭЦ курабыз деп программага кирип алганбыз. ТЭЦ куруп кереги жок, жерде көмүрдүн качествосын караш керек. Көмүрдүн сапатын караш керек. Сайыз малын аштырбай койгон. Кара кечени. Бүгүнкү күндө өз жергиликтүү көмүрдөн алыш керек деп кыйкырып атып, менчик көмүр казып аткандар аз консорциум менен көмүр поставляйт. Кандай көмүр келип атат? Эмне жагып атабыз? Эмне деген шлактар жагып атабыз? Бул жөнүндө маалымат алышыбыз керек. Мына азыр ТЭЦ модернизация болгондон кийин могу иш көбөйдү бир чети. Көрүп атасыз. Жанакы кичинекей кодойгон трубасынан түтүн чыгып Бишкек эле каптап атат. Аны сураш керек. Действительно ошондой болуп атабы?
Андан тышкары мынакей автомашиналар. Техсмотр дегенди алып койгонбуз Бабановдун убагында. Азыр мынакей импорттуу машиналар келгенде катализатор менен келет. Аны чыгарып салып сатып атат дагы түтүндү буркуратып айдап жүрөбүз. Электромобильный менен аракет кылыш керек. Служебный машиналар менен общественный транспортторду өткөрүш керек уже. Весь мир переживает. Бүт дүйнө үчүн например экологияны сактаганга аракет кылып атабыз. А биз отурабыз. Эмне себептен например бул түтүн пайда болуп атат? Биз эминте берсек ден соолуктун баарын өлтүрөбүз да. Кыргыз жарандары баары тең эмне жаман оор менен ооруйбуз. Буга аябай коңуроок алып көңүл бөлүш керек. Муну комплекс түрдө караш керек. Бир эле ТЭЦ, бир эле автомашина эмес. Комплекс түрдө карап, ушуну жооп берсеңер, өкмөт эмне чара кылып атасыңар? Бизден эмне жардам керек болсо, мыйзамдан биз оңдоо түзөлөрдү кылып берели. Буга аракет жасаш керек тез арада. Айда Камчыбековна. Алмаз Ахмедович, мен bir кайрылып кететим, жаңа өйдө да айтып кетти. Ушул зачем мы здесь сидим? Вот мы поднимаем вопросы. Көтөрүп атабыз. Келген жооптор просто смех иногда. Мен недавно я поднимал вопрос о старом здании Генпрокуратуры. Одна отписка приходит. Вот давайте внимательно я вам скажу. Вот вице-мэр Аламкулов пишет. Техническое состояние здания характеризуется как неудовлетворительно. Ну, ясный перец. На сгоревшее здание пишет, что сейсмически уязвимые. Но дальше интересно. В настоящее время, мэрии города Бишкек, рассматривается вопрос дальнейшего использования данного здания. Что это форменное издевательство. Şu қағаздарды алып тұрып, мэрді, вице-мэр шығып тұрып, премьер-министр қайылып тұрып, жұмыстан алыш керек таких людей. Я не здраво интересуюсь. В центре города он стоит как памятник нашей бесхозяйственности. Уят. Келген туристер 10 жылдан бері келіп қарайттағы шunu қайра айтады. Бұлар байқұштар бұл зданияға қайра күші келбей алып тастағанға деп. Алмаз Ахмедович, ушуну бир алып туруп карагычат. Может быть, нам стоит это здание с комиссиона убрать ее к черту оттуда. Да может быть, на стадионах бизнес жаровать турат. Давайте, может, обмен сделаем на строительство стадиона бизнесу. Бизнес сегодня может. В центре города шикарное место. Давайте создадим туда комиссии. Все правоохранители, все депутатов включим туда. Комиссионно решим, чтобы никто потом не поднимал вопрос. Коркуп эле турабыз. Анан экинчи маселе бул кайра ушундай эле маселе. Мен өткөндө көтөргөм. Мына пробка дейбиз. Баардыгы эле мен азыр залда отурганда каждый второй поднимает вопрос экологии, вопрос транспорта. Но не решается. И мы никогда не решим, у нас средств нету. Что для этого нужно делать? Вот пробки. Мы поднимал вопрос. Если гостиница стоит, но сзади 3 гектара земли есть. Давайте в городе, вот наше управление делами в свое время делало перечень зданий, которые аварийные, чаровать эксплуатация, қағаз беріп атат. Эксперты дают, что очень опасно для эксплуатации. И тем, куда сақтасын деп атабыз. Может, эти здания нам надо создать какую-то опять комиссию, изучить. И туда, вот где у нас там земля есть, вот те постановление, которое было, там Ихлас уже микрорайон построил. Ну рядом, вот где вот сейчас гостиница «Цикуль», сзади есть место. Может, дом правительства нам построить? Все туда перевести. Во всех странах эти дом правительства есть. 15-16 этажей. В бюджете денег нет, можно обмен сделать нормальный. Ну, как-то надо решать. Представляете, сколько? 30%, может быть, 20%, я сейчас точно не могу, транспорта все туда перейдет, в верхней части города. Бишкек-центр станет тогда деловым частью, а там административной будет. Ну, у нас таких возможностей нет, чтобы мы новые города строили. Ну, давайте из этого будем выходить. Алмаз Ахмедович, шуну мен өткенде жазсам, опять какая-то отписка пришла, прорабатывается, делается. Создайте комиссию. Премьер-министрге айтып қойшы шуну. Біз қатысып берелік. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өкмөт тарапынан буйрук чыккан. Бул азык-түлүк коопсуздугуна көзөмөлдүү күчөтүү боюнча. Ошол буйрукту тапшырма берген бул ветеринардык инспекцияга. Айрыкча ошо буйрукта ет жана ет азыктарыга мал союучу жайларды көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма берилген да. Андан тышкары Ош шаардык кеңешинин депутаттары дагы өздөрүнүн отурумунда ушу маселени Ош шаары боюнча көтөрүп карашып, мэрияга тапшырма берип, андан кийин мэрия, Ош мэриясы комиссия түзүп, ал жактан мэриядан буйрук чыгарып,
Ош шаарындагы ошол талапка жооп бербеген мал союучу жайларды жабуу боюнча буйрук чыгарышкан. Бирок ветеринарный инспекция бул жака жакшы көзөмөл жүргүзбөй, текшерүү жүргүзбөй, кайра эле аларга уруксат берип, кайра иштеп жатыптыр. Мен айтайын дегеним, биз биринчи кезекте бул азык түлүккө болгон көзөмөлдү жакшы карашыбыз керек, күчөтүшүбүз керек. Эмне үчүн ветеринарный инспекция ал жактарга жакшы мамиле жасабайт, текшерүүлөр жүргүзбөйт? Эмне үчүн өкмөттүн буйругун аткарбайт? Мына интернеттерде жакында эле жанагы эшек маселеси көтөрүлүп атат. Эшектер союлуп, сатылып атат деген сөздөр болуп атат. Бул жактан эч кандай ветеринарный инспекция эч кандай жооп бербейт. Же текшерүүгө алдык деп жооп берилбейт, же текшерген жокпуз дебейт. Эшектин еттери сатылбай жатат, иштетилбей жатат деген жооптор жок. Алар эмне карап кылып жүрүшөт бул жакта? Эмне жумуш аткарып атат? Андан тышкары мына малдарды идентификация кылыш боюнча идентификация кылып, кулактарына ошо биркалар тагылып калды, болгон эле иши ошол болду. Андан кийинкилери эч кандай иш жүрүшпөй жатат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан, урматтуу төрага, мен айтып кетет элем, ушул тийиштүү комитетке тапшырма берип, ошол ветеринардык инспекциянын жумушуну бир көзөмөлгө алып, контролго алып, эмне жумуш менен алар алек болуп атканын бир билип койбойлубу? Мына идентификациянын аягына чыгышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү азыркы күнгө чейин ал жумуштар аткарылбай жатат.